Жакшы, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мага деле ушуну айтып атышат. Эмне үчүн ташыйп только жанагы чет өлкөдө дарыланат экен, эмне үчүн биздин мамлекет дарыланбай атат деп. Мен эми муну айтпай жүрдүм эле, эми азыр айтканга туура келип атат. Мен ушундай ооруга туш келип, ошол оорумду операция кылыш сөзсүз түрдө чет өлкөдө болуш керек болуп калды. Чет өлкөдө болуш керек болуп калды. Себеби биздин бул жердеги дарыгерлер ал ооруну бул жерде операция кылууга батын алышпады. Жана алар ошол башка чет өлкөгө барып лечение алганды мага рекомендация беришти. Ошондуктан өзүңүздөр билесиздер, февраль айында ушул жылы мен чет өлкөгө барып операция болуп келгем. Операция жакшы өткөн, жакшы болгон. Бирок алардын айтуусу боюнча 2 айда мен барып кайрадан текшерүүдөн өтүшүм керек эле. Бирок мамлекетибиздеги ар түрдүү кооптуу маселелердин негизинде жүрүп отуруп 2 айда бара албай калып, мен 5 айдан кийин бардым. Ошо 5 айга чейин бир аз ден соолугум начарлай баштаганда бардым. Азыр кайрадан обследование өтүп келдим. Мына көрүп атасыңар, ошол жактан обследование өтүп келгенден кийин кичине энергия толуп, мындай пресс-конференция берип калам да. Азыр баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эми алардын рекомендация боюнча алдын ала айтып коеюн, 6 айдан кийин барамын. Ошондо дагы кетип калды дебегиле. Рахмат.